Ассаламу алейкум, урматтуу Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу Москвада эмгектенип жаткан жердештерим, саламатсыздарбы? Максималдуу түрдө группалар менен бөлүшүп коюңуздар. Мына буйруса Бишкектин шаурмасы мына бүгүн Москвага келип олтурат. Билесиздер, өзүбүздөгү шаурмалар 500 грамм, 600 грамм болот. Чындыгында мен дагы азыр көрүп шок болдум. Аябай чоң экен. Ал сиздерге аны көргөзөбүз. Буйруса эртең мына 4 жылда бир келген 29 февраль күнү кечки 6-дан 8-ге чейин бекер шаурмалар, бургерлер жана аштар жана башка таттуулар элге бекер берилмекчи. Мындай айтканда ыхсан тамактар берилет. Андыктан жакшы жазып коюңуздар. Мында дагы бир кыргызыбыз, мына дагы бир кыргыздын жигити ушундай ишкерликти баштап чоң кадам таштады, чоң бизнеске демекчи. Адрести айтып коеюн. Метро Сходненсканын биринчи выходу. Метро Сходненсканын биринчи выходунан чыгып элечи 300 метрдей эле басып келгенде мына бул жерде оң жакта түз эле келесиздер. 300 метрде ушундай басасыздар, токтойсуздар. Мында чайхана 24 быстро деп жазылып турат. Негизи бул шаурмакананын аты Нарын Плюс экен. Толук маалыматты ичкериден берелик. Иштөө убактылары эртең мененки 10дон кечки 10го чейин. Азырынча эми аудитория топтогонго чейин. Эгер келип жеп дамны өзүңүздөр айтасыздар, буйруса мен өзүм дагы келемин, ушул жерде боломун, интервьюну алабыз, буйруса реальный болсун бардыгы. Жүрүңүздөр, кирелик. Сиздерге айткан чоң бизнеске кадам баштаган ушул шаурмадан баштайын деген Бек агабыз. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Кудайга шүгүр, кош келдиңер. Чарчабай, кыйналбай, нетпей. Шүгүр. Ачып алдыңызбы? Шүгүр мынакей. Силердин дуаңар менен дегендей. Акырына. Негизи ачыгын айтканда ушундай метрого жакын жерге ушундай чакан нерсе ачуу аябагандай кыйын да. Документация жактары бар. Бир кыйла акча кетет. Арендасын дагы бир ай кийинкин дагы мындай кошуп бериш керек дегендей. Мына бизди көптөгөн мекендештер көрүп атат. Негизи буга чейин биз шаурма кана ушундай чакан фастфудту биз ачкан эмеспиз. Биздин аудиторияга мына жаңылык болуп атат. Анан айтсаңыз, бул каяктан идея келди? Бишкектин шаурмасын Москвага алып келүү. Өзү негизи өзүңүз ошо канча жылдан бери Москвада эмгектенип жүрөсүз? Кенен бир маектасак. Буюрса мына Москвада эмгектенип атканыбызга 20 жылдын жүзү болду негизи. Эми биз дагы эл катары бүт баарыбыз эле курулуштан баштаганбыз. Курулушта бир канча жыл иштедик. Анан Кудайга шүгүр, баягы көп кишилер менен курулушта чогуу команда болуп бирге эмгектендик. Анан акыркы маалдарда эми курулуштан жакшы мындай пайда боло бербегенинен эми биз дагы эл катары эмени өзгөртөлү деген ой менен. Бирок негизи мен Москвада көп жыл официант болуп иштегем. Официант болуп иштегем. Эң алгачкы Москвага келген маалда ошол курулуштан официант болуп ресторанный бизнес жака өткөм да, огом ошол жакачы. Анан управляющий болуп, менеджер болуп иштеген күндөр да болгон. Негизи мен үчүн ресторанный бизнес бул чоочун эмес. Бул чоочун базар эмес мен үчүн. Бул бизнеске мен аралашып эле жүргөм. Өзүмкү болбосо дагы башка бирөөлөргө иштеп берип жүргөм айлыкачы. Эми негизи баягы бул идея мен оюмда көп жылдан бери жашап келет да. Мен негизги максатым бул шаурма эмес. Мен негизги максатым буюрса келечекте мына биздин жердештер колдоп алыптуу иш алып бара алган болсок, мисалы, келечекте мен максатым Кыргыздын улуттук ашканасын кайрадан жаралтуу. Ал деген кандай? Мисалы үчүн мынакей биздин өзбек туугандар, аларга мен мындай суктануу менен гана карайм. Себеби өзбек туугандар өзүнүн ашканасын брендке айлантып алды да. Мисалы үчүн баягы ошол эле биз жеп жүргөн мына кылымдар бою биздин ата-бабалар жеп жүргөн күрүчтү дагы, мисалы үчүн башка тамактарды дагы биздики деп айтсак, орустар өзбектөрдүкү деп түшүнөт да. Бири гана өзбек эме орустар эмес, башка улуттар дагы өзбектердин ашканасы деп түшүнөт. Бирок алар ушундай мыкты маркетингчи эл болот экен, азамат. Ошону өзүнүн улуттук брендине айлантып алды. Дүйнө жүзүнө мына өзбек ашканасы таралып атат. Менин максатым буюрса Кыргыздын улуттук көчмөн ашканасын кайра жаралтуу. Ошого бул алгачкы кадам, иншалла. Кудайым буюрса, бул алгачкы кадам ошого. Эми буюрса мен азыр негизи Кыргыздын улуттук ашканасын изилдеп жүрөм негизичи. Азыр мына ошого тиешелүү адабияттарды окуп жүрөм негизи. Биздин Кудайга шүгүр аталарыбыз жазып кеткен китептер бар экен.
Кыргызстанда чоң библиотеканы барып изилдеп жүрүп болгон 3 эле китеп таптым. Кыргыздын улуттук ашканасыга тиешелүү 3. Эми ошолордуго акырындык менен жетүү максат. Бул ошого болгон алгачкы кадам. Бул шаурмага идея кантип келип калды? Эми мен өзүм таксиде иштедим, мына дос балдарым көрсө билет баары. Бир канча жыл таксиде иштедим. Мен таксистерди өзүңөр жакшы билесиңер, биз каякта тамакты тандап жейбиз. Каякта кыйын, каякта баягы жакшы тамак болсо таксистер ошол жакта да. Пул көп. Ошондой тамакка чачабыз го негизичи. Анан ошентип жүрүп, негизи баягы Бишкекте жеп жүргөм да бул шаурмаларчы. Анан биякта эмнеге ошол баягы уйдун этинен жасалган шаурма жок деген ой дайыма мен эме кылып жалат кылчу да, издеп. Анан 1-2 жерге ачылды, биздин Азербайжан туугандар ачты негизичи. Барып жейбиз, бирок даамы башкача да. Анан ошон үчүн эми кой ушул нерсени алып келели деп бөлөм экөөбүз кеңешип, экөөбүз ортодо ушул ишкананы ачтык, буюрса, ушул фастфудту. Анан бул шаурманы жасаган бала Бишкектен мынакей 3 күн эле болду келгендечи. Бишкектен атайын ушул жерге. Ата энеси менен сүйлөшүп, мына ата энеси азыр эми видеодон көрсө тастыктайт негизи туугандары дагычы. Ата энеси менен кеңешип, суранып жүрүп, балаңызды жөнөтүңүз, иштеп берсин, бул жактагы мекендештер дагы ошол биздин Бишкектеги шаурманы жесин деген ой менен бияка алдырдык. Мына 3 күн болду келгенечи. Буюрса мына 29 күнү ачылсак, ошол биринчи ушул шаурманы элибизге бекер тараталы дедик. Мындай ооз тийип көрсүн. Жакса мынакей буюрса тууган уруктары менен, достору менен ушул жерге, эми бул жер кичинекей чакан азырынча. Эми бирок мүмкүнчүлүк болушунча келип ушул жерге отуруп жеп кетсе болот, кааласа келип алып кетсе болот өзү менен. Бул шаурманын бул жактагы шаурмалардан өзгөчөлүгү эмнеде? Бул эт. Биз бул эттин маринатын өзүбүз жасайбыз. Бул жерде этти өзүңүз жасайсыз. Өзүбүз жасайбыз. Программдап алып, өзүңүз даярдайсыз. Өзүбүз даярдайбыз. Ушул жерде. Машалла. Мына бул биздин шаурмачы жигитибиз өзү жасайт, маринатты бүт өзүнүн колунан чыгат. Анан ошон үчүн баягы бул кандай жасалган десе мен коркпой айтып бере алам. Бул өзүбүздүн колубуздан адал чыккан таза тамак депчи. Мисалы үчүн азыр билесиңер, мисалы Москвада канча шаурма болсо 80% сатып алат даяр эттичи. Баягы ал эт цехтерде кандай жасалат, кандай жол менен жасалат, биз аны билбейбиз, анан кандай эттер кошулат. Себеби бизге кагаз берип коет, сертификат, мына бул таза деген, бирок кепилдик жок. А бул жерде биз өзүбүз жасайбыз, этти өзүбүз алабыз, маринаттын бүт баарын өзүбүз жасайбыз. Анан жасалганда биз баягы элдерге окшоп морозильникте сактабайбыз. Баягы жасап бүткөндөн кийин эле түз эле мына өзүбүздүн эмебизге илебиз. Бүт баары баягы орусча айтканда свежий. Ошон үчүн коркпой келип даам татып кетсе болот. Анын өзгөчөлүгү дагы бунун салмагында. Себеби жакшы билесиңер, биякта шаурмада капуста менен толтуруп коюп эле баягы шаурма берет го, кичинекей тоокун этин салып. Биздики шаурмабыз 1,5 килограммдан аз эмес. Эгер андан аз болсо биз бекер шаурма беребиз. Могу жартысына мен тойчудаймын да, мындай карапчы. Азыр могу биздин бир туугандар жазышыңыздар деле мүмкүн, метронун жанында 150 рублик шаурмалар салыштырышыңыздар деле мүмкүн да. Жанагы эттер айтмакчы, ошол эл оозунан угуп жүрөбүз биз деле, ошол 7000 сомдук эттерден, тоок этинен жасалган точно эле менин оюмча, анан капустаны көп салат, сиз айткандай. Ороп эле ушундай кылып берип коет. Булар бирок бул шаурма андай шаурма эмес. Мунун баасы канчадан эң кызык? Мунун баасы биз бул фастфуд базарын көп изилдедик негизи. Орточо бааны табыш кыйын болду биз үчүн. Себеби эт кымбат, өзүңөр билесиңер. Мисалы үчүн уйдун эти азыр орточо эле 600дөн кем эмес негизи. Буга мисалы майлар кошулат дегендей. Ошон үчүн өзүнүн өздүк наркы кымбатка түшүп кетти. Ошон үчүн антсе дагы биз айттык, мейлем өзүбүздүн пайдабыз азыраак болсо дагы жакшы татыктуу тамак чыгаралы. Элге жакса биз санынан утабыз деген ой менен азайткан жокпуз салмагынчы. Анан эт бүт мына өзүңөр көрүп атасыңар. Мына биякта бышып атканын көрүп атасыңар, буюрса эртең мына туугандар келсе дагы көрөт, буюрса таза эт. Эгер даам татып көрсөңөр, анда дагы билесиңер, буюрса. Мен өзүм бул бала биринчи жаңы келгенде жасап көргөндө жеп көрүп, өзүмө жаккан үчүн анан мына силерге дагы айтып атам да, коркпойчу. Себеби бул эми менин колумдан чыгат деп айтпайм, себеби бул мына мыкты шаурма жасап жүргөн мастерибиз мынакей, буюрса устатыбыз. Ушул бала жаштыгына карабай, Кудайга шүгүр, колу эп келген аябай жакшы бала экен. Шүгүр, мына келдик, баштадык. Мына келип даам татып кетиңиздер туугандар. Баасыны айтып коюңуз. Баасыга келип токтоп унутуп калдым. Баасы 290 рубль. Себеби орточо 350дөн өйдө экен. Бирок уйдун эмесиге. Арзан коюпсуз, ачык элечи.
негизи мекендештер өзүңүздөр деле көп жүрөсүздөр метро жактарда же ушундай жерлерде. Бул малдын этинен жасалган аябай кымбат турат, ачык эле кымбат турат, ачыгы кымбат. Тим более могу жарым килограммдан көп экен. Сунуштайм, келип жеп кетиңиздер. Анан шаурмадан башка дагы кандай тамактар бар? Буюрса мынакей могу гамбургерлер болот. Бул дагы ошол эле шаурманын этинен жасалат. Айырмасы кээ бирлер мүмкүн мындай лавашты жакшы көрбөгөн кишилер бар. Мисалы үчүн бизде мисалы лейлекте бул лавашты галдай деп айтат негизи. Кыргызстан булуң бурчунда ар кандай аталат негизичи. Бирок мааниси бир. Ушул лаваш негизи кээ бир кишилерге жакпайт. Кээ бирлер мындай булка менен жегиси келет. Ошолор үчүн атайын мынакей гамбургер. Эми биз баягы Москвада баарыбыз көнүп калдык да, котлета. Бизде кандай гамбургер дегенде, бизде гамбургер дегенде котлетаны түшүнөбүз да. А биздин Бишкектеги эме гамбургерлер негизинен ушундай кесилген шаурманын этинен жасалат го. Ошол эмени биз бияка алып келдик. Бизде ошондой Кыргызстанда көп жерде ошондой. Ооба. Анан бизде бу жерде хот-дог да болот. Хот-дог каалоочулар болсо хот-дог жесе болот, халал сосискадан бүт баары. Анан сөзсүз түрдө плов. Пловду өтө көп практиковаться этип жүрүп өзүм жакшы жасаганга үйрөндүм. Мен өзүм мактабайм, бааны мынакей келип даам татып көрсө биздин бул жерге келген кардарларыбыз баасын берсин. Мен бирок аракет кылам жакшы плов жасаганга. Өзүңүз поварсыз? Өзүм повар. Өзүм жасайм пловду. Плов өз колумдан чыгат, шаурма бул жигиттин колунан чыгат. Анан бир мыкты баягы куурулган баягы не деп коесуз, выпечка деп орусча айтабыз. Пирожки, билиши, мисалы үчүн сосиска в тесте деп коет го, ошолордун баары жасалат бул жерде. Аны биз өзүбүз буюрса свежий ушул жерден жасалып чыгат алардын баардыгы. Андан башка буюрса мынакей мангалды дагы баштап атабыз. Мангал бар буюрса, чоң мангал. Ошол жерге шашлыктарды да жасап, өзүбүздүн кардарларды кубандырсак деген ниеттер бар буюрса. Эртең ошондо 29-унда шашлыктар бесплатный болобу же платный болобу? Шашлыктарды элибиз туура түшүнсүн, шашлыктарды бекер тилекке каршы кыла албайбыз. Өтө кымбатка, эт өтө кымбат. Ооба. Эт өтө кымбатка түшүп атат. Бирок кымбатка түшсө да жок дегенде шаурма биздин баягы негизги продуктубуз шаурма болгон үчүн ушуну бекер кылалы деп чечтик. Шаурма бекер болот, ушундай эле чоң шаурма келип ооз тийип кетсе болот. Плов бекер болот. Плов, шаурма дагы. Плов, шаурма бекер болот, мына гамбургер, хот-дог бекер болот ошол күнү. Эми баягы калыстык үчүн айтып коюш керек. Мисалы үчүн бир киши келип, мисалы бир достору менен келип, гамбургерден дагы бир даам татып көрөлү, анан тиги шаурмадан да даам татып көрөлү десе, башкаларга жетпей калышы мүмкүн да. Бул чектелүү да, эме саныч. Ошон үчүн бизди туура түшүнөт деп ойлойбуз. Эми эгер бияка келген конокторго айтарым, сураныч, эгер мисалы үчүн бияка келгенде шаурма жеңиздер келсе, шаурма жеңиздер, гамбургер жеңип келсе, гамбургер жеңиздер. Себеби экөөнүн тең бере албайбыз тилекке каршы, анда биз башка сиздердей болуп эле келген кишилерге жеткире албай калабыз. Ошону туура түшүнөсүздөр деп ойлойм. Анан кааласаңыздар плов жейбиз десе, мына плов дагы бекер. Плов дагы бекер. Ооба, сөз. Анан негизи биз ачылыштарды кылып жүрөбүз, көп жерде жетишпей калат. Мисалы, Схоненскадагы аябай биздин кыргыздар көп жашаган метро, анын үстүнө сиз өтө ходовой жерге ачыпсыз чындыгында. Жолдун боюнда такси машина мингендерге дагы парковкалары аябай кенен экен, бул жактарда көп эл келиши мүмкүн. Анан текшерүү жактарын карап койдуңуздарбы? Анан көп адам топтолгондо көрүп атасыз. Ооба, буюрса текшерүүлөр болуп калат. Буюрса бул жердин участкой менен сүйлөшкөнгө аракет кылабыз. Байланышка чыга элекпиз, калп айтпайын. Бирок аракет кылып атабыз. Байланышка чыгып, ал кишилер менен дагы алдынан өтүп, кабар берип, мынакей биздин жердештерге бүгүн ихсан болот, бекер тамактар атылат. Керек болсо мына сиздер да келип даам татып кетиңиздер деп чакырып коебуз керек болсочу. Азыр база наркы эркибиз негизи мигрант аябай кыйын күндөр болуп атат негизи. Аны моюнга алыш керек. Мына ушундай ишиңизге ийгилик, баштаган ишиңиз байсалуу болсун, Кудай кааласа. 10-10 чейин иштейт экенсиз азырынча. Азырынча баштапкы ушул ишибиздин башында 10-10 чейин деп атабыз. Буюрса, мынакей биздин такси жигиттер үйрөнүп, анан биздин кыргыздар үйрөнүп, талап болсо, түнү менен эле иштеңиздер десе, буюрса түнү менен иштегенге биз даярбыз. Негизи бул жерге ошол жана айттым го видеого чейин эле, бул жерге нан койсоңуз болот экен, өткөн кеткен, мисалы шаурма менен чектелбей, нанды деле өткөн кеткен орустар лепошкага аябай көп үйрөнүп калды азырчы. Бардык жерде.
аябай жакшы экен. Бул нерселер дагы планда бар. Себеби мына өзүңөр байкап атсаңар, бизде тандыр дагы бар. Тандыр дагы бар. Ошол тандырды дагы ишке киргизебиз. Эми анын үчүн дагы өзүнүн устасы керек. Ошол кишилерди тапсак, буюрса мүмкүн уже нанды дагы өзүбүз чыгарып калабыз. Азырынча нан духовкада өзүбүз жасайбыз, бирок нанды. Аябай жакшы. Бир даам татып көрсөк кандай болот? Сөзсүз. Тамазарда тосуп муздап калды окшойт. Дагы биз дагы көп көрөт. Колум таза. Колум таза, айтып коеюн. Бисмилла. Калыс оюңузду айтыңыз. Кыргызстан Султан чайын окуп коеюн. Ертең өзүңүздөр келиңиздер бекенесиздер чындыгында. Мен бул Москвада жүрөм го. Мондой шаурма жеген эмесмин, серьезно. Мына бакында сөз эмес багы. Сен эми акчасын тартып реклама тартасың да деген адамдар келип жеңиздер мына калыс. Мына жакынырактан көрүп коюң, көрүнүп атабы? Келип бир жеңиздер. Өзүңүздөр айтыңыздар, мына ертең өзүм дагы ушул жерде боломун. Буюрса Султан чай. Аябай даамы жакшы экен. Аракет кылып атабыз эми. Тоорду жакшы тандапсыз. Кудайга шүгүр. Кармаң эми. Кудайга шүгүр, колдон чыгарбаш керек. Кетпеш керек да. Аябай жакшы. Мүмкүн болсо, Кудай кааласа жакшы болсо, первый жактарга да ачсаңыз болот. Мисалы, буюрса. Метронун жандарына өзүбүздөн мисалы кадал шаурмаларыбыз болсо, аябай жакшы да. Өткөн кеткенде по-любому алып жеп атпайбызбы биз? Жакшы экен. Канча мүнөттө даяр болот негизи шаурма? Шаурма негизи бул жигит 3 мүнөттө 5 шаурманы жасайт. 3 мүнөттө? 3 мүнөттө. Катары менен 5-6 коюп деле жасай берет бир эле убактачы. Эми Кудайга шүгүр, ылдамдык жагынан эме жок. Эң негизгиси мына биздин печкабыз эле бышырып жетишип берсе эле болду. Калганы бат эле болот. Эртең анда күтөбүз. Кудай кааласа бир 400дөй, 300дөй биздин мекендештерди тамак берип, ыксан кылууга даяр экенсиз мындай айтканда. Кудай буйрса мынакей, эгер шаурма түгөнүп калса, плов бар дегендей. Мына шаурманын эти түгөнсө, анда сөз плов таратабыз бул. Доставка барбы сизде? Азырынча доставка жок, бирок биз негизи пландаштырып атабыз. Яндекс.Идага, анан дагы башка деливериге иши кылып, ошолор менен дагы сүйлөшүп, ушул тегеректегилерге доставка кылсак деген ой бар негизи. 290 дедиңиз, а? 290. Бир жеп көрүңүздөр чындыгында. Мен чындап сунуштаймын. Мен азыр мону жедим го, аябай жакшы экен, дагы бир жегим келип атат. Негизи Москвада мен башында айттым го. Москвада мындай жер ачыш негизи кыйын. Биздин мекендештер бул жакта мындай анализ кылып жүрөм мен дагы. Жөн эле иштеп калбастан көчөдөн көргөн бир туугандардан каякта арендага место бар экен. Не иш баштасам болот? Могу Кыргызстандан көп чалып атат магазы. Самсакан атсам болобу? Барып тартып бересизби? Кандай болуп атат экен? Канчадан аренда калат экен деп мындай сурагандар аябай көп да. Муну Кудай кааласа биздикилер иштеп эле жөн калбастан бизнеске аракет кылгандар көп. Өлүгү көп да бир туугандар. Жакшы кабар бул дагынча. Андыктан жакшы ой тилек жазыңыздар. Кеңеш дагы сурап кетсеңиз болот могу кабыздан эмне канча кетти? Бул чындыгындагы видеого чейин айтып калды, аябай көп акчам кетип калды депчи. Эртең келиңиздер, жеңиздер келип, өзүңүзгө поддержка болсун. Эгер доставка кылган болсоңуздар, Яндекстен же чалып айтсаңыздар, курьерден салып берет. Бир жеп көрүңүздөр, бургерден бир көрүңүздөр мына. Жеген жеп комментариядан жазып кетиңиздер. Ишиңиздерге ийгилик. Көрүшкөнчө сизге да ишиңизге ийгилик. Рахмат. Жакшылык менен жолугуп жүрө берелик. Сөзсүз. Рахмат. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.